Урматтуу мекенештер, Россияда мигранттарга көзөмөл күчөтүлдү. Россиянын аймагында тиешелүү документтериңиз жок жүрүүдөн абайлаңыз. Каттоого туруу, регистрация, ННН, ДМС, ОМС, СНИЛС, медкнижка, эмгек келишими, кара тизмеден текшерүү, башка тилге которуу, иш кагаздарда көйгөй болсо кайрылыңыздар. Албетте, официалдуу. Урматтуу мекенеш, документиңизди тактап толуктап алыңыз. Байланыш номерибиз +7 906 875 15 15. Тышкы иштер министрлиги Россияда жүрүү эрежелери өзгөргөнүн эске салды. Маалыматка ылайык, 5 февралдан баштап Россияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар чыгарылууда. Документтин тууралабагандарга төмөнкүлөр тыюу салынат. Жашаган жерин руксатсыз өзгөртүүгө, бир региондон башкасына чыгууга, унаа айдоого жана айдоочулук күбөлүк алууга, кыймылсыз мүлк жана автоунаа сатып алууга, никеге турууга жана ишкерди каттоого, банктык операцияларды жүргүзүүгө, ошондой эле тартип бузуу кайталанса, адам өлкөдөн мажбурлап чыгарылат же атайын жайда кармалат. Эреженин аткарылышын көзөмөлдөө укугу ички иштер органдарына жана сотторго берилген. Булак Спутник Кежи. Орусияда мигранттарга батирин ижарага бергендер каттоого тургузбаса айыпка жыгылат. Орусияда батирди ижарага алган чет элдиктерди жашаган жери боюнча каттоодон баш тарткан турак жай ээлерине 4000 рубльга чейин айып салынат. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Чет элдик жаранды каттоо батирдин ээсинин жоопкерчилигинде. Эгерде менчик ээси турак жайды ижарага берип, бирок жашаган жери боюнча каттоодон баш тартса, бул административдик укук бузуу болуп саналат жана ээсине 4000 рубльга чейин айып пул салууга алып келет деп билдирген Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселелери боюнча башкы башкармалыгынан. Бөлүм турак жай ээси каалаган убакта чет элдик жаранды каттоодон чыгара аларын тастыктап, мигранттык каттоо үй ээсинен кошумча чыгымдарды талап кылбай турганын жана мамлекеттик кызматтар аркылуу ишке ашырса болорун эскертти. Айта кетсек, 2024 жылы сот аткаруучулар өлкөдө мыйзамсыз жүргөн рекорддук сандагы дээрлик 90 000 чет элдикти Орусиядан чыгарышкан. Булак Супер Кежи. Трамп МК-84 үлгүсүндөгү бомбаларды Израилге алып кетүүгө уруксат берди. АКШнын президенти Дональд Трамп мурунку өлкө башы Джо Байдендин тушунда чектөөгө алынган бомбаларды Израилге өткөрүп берүүнү чечти. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Маалымдалгандай, Ак үй Израилге 2000 фунттук бомбаларды жеткирүүгө кирген чектөөнү алып салууну буйруган. Израилдин коргоо министрлиги оор МК-84 үлгүсүндөгү бомбалардын партиясы деңиз аркылуу ал жакка жеткирилип, Аштот портуна түшүрүлгөнүн билдирди. Америка менен Украинанын келишиминдеги жаңы жагдайлар айтылды. Америка Кошмо Штаттары Киевке Украинанын ресурстары боюнча келишимди кабыл алууну сунуштады. Ал эми документте жаңы аскерди колдоо көрсөтүлгөн эмес. Бул туурасында Financial Times булактарына таянуу менен жазып чыккан. Маалымдалгандай, АКШ буга чейин берилген аскердик жардамдарды алмашууда. Мындан тышкары гезиттин айтымында Нью-Йорк украиналык кендерди казып алуу укугу боюнча талаш-тартыштар чечиле турган юрисдикция болушу керек болчу. Беле кетсек, буга чейин Украина Вашингтон Киевке барган аскердик жардамдын акысы катары $500 миллиард сейрек кездешүүчү металлдарды АКШга берүүгө макул болгондугу айтылган. Бирок Мюнхендеги жолугушууда келишимге кол коюлган жок. Дели темир жол бекетинде кеминде 18 киши тепсендиде калып каза тапты. Ишембиде Индиянын Борбору Дели шаарынын темир жолунда кеминде 18 адам темелениде калып каза болду. Анын ичинде 4 бала бар. Көптөгөн адамдар жаракат алышты. Темир жол бекетинде поездердин кечигүүсүнөн улам миңдеген адамдардын сүрүмө тобу пайда болгон. Буга Индиянын Праяграж шаарында өтүп жаткан ири диний Махакумбха Мела фестиваль себеп болгон. Бул майрам 144 жылда бир ирет өтөт. Бир нече күнгө созулуучу бул майрамга 100 миллиондой чамалуу киши катышары күтүлүүдө. BBC маалымдагандай, Нью-Дели бекетиндеги тебеленде каза болгондордун көпчүлүгү Праяграждагы фестивалга бараткандар жана кайткандар болгон. Январдын аягында дагы бир диний фестивалда 12 зыяратчы тебелениде калып каза тапкан. Булак Азаттык.